أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما آمنت بالله صدق الله العظيم Жанаалар жалгандан күбөлүккө түшпөйт жана пайдасыз нерселердин астында кадыр баркы менен өтүп кетишет. Жана аларга Аллахтын Раббилеринин аяттары эскертилгенде алар сокур болгон абалында, дүлөй абалында ийилишпейт. Жана алар айтышат: "Эй Раббибиз, бизге тартуулагын аялдарыбызды, урпактарыбызды көзүбүздүн кареги кылып тартуулап белек кылып берген. Жана бизди muttaqi адамдарды, бизди muttaqиндерге имам кылгын." Мына ушулар улуу даражага ээ болушат, сабыр кылганы себептүү. Жана алар ошол жерде дуаларды, саламдарды күтүп алышат. Жана аларды салам дуалар күтүп алат. Ал жерде бейиште алар түбөлүккө калышат. Бейиш макамы дагы, тура турган жери дагы аябай кооз, сонун. Айткын: Раббимге кайрылбасаңар, Раббим силерге эч качан кам көрбөйт. Акыйкатта силер Аллахтын аяттарын жалганга чыгардыңар. Жакында анын азабын көрөсүңөр. Бул Ал-Фуркан сүрөсүнүн акыркы аяттары 72-ден баштап 77 аятка чейинки акыркы аяттар. Аллах субхана ва таала Фуркан сүрөсүн окуганга товфик берди, алхамдулилла. Окуп амал кылганга товфик берсин. Биз буга чейинки сабактарда Аллахтын досторунун сыфаттарын айтып келгенбиз. Өткөн сабакта дагы 2-3 сыфатын айтканбыз. Бүгүнкү сабагыбызда акыркы сыфаттарын айтылып атат. Аллахтын достору кандай сыфаттары болот? Акыркы сыфаттары биринчиси валлазина ла яшхадуна зур. Алар жалганга күбөлүккө түшпөйт. Жалгандан күбөлүк беришпейт. Ва иза марру биллагви марру кирама. Жана алар пайдасыз лаву нерселердин астына барганда сый менен, урматы менен, кадыр баркы менен өтүп кетет деген аят. Демек Аллахтын достору алар жалган сүйлөбөйт. Жалган сүйлөбөйт, жана ошондой эле жалган күбөлүккө да өтпөйт. Жалган сүйлөө, жалган күбөлүккө өтүү эң чоң күнөөлөрдүн бирөөсү. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдан бирөө келип сурайт: "Я Расулаллах, мусулман коркок болушу мүмкүнбү?" дейт. "Ооба, коркок болушу мүмкүн" дейт. Анан дагы сурайт: "Я Расулаллах, мусулман жалганчы болушу мүмкүнбү? Жалган сүйлөшү мүмкүнбү?" дегенде Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллам мусулман жалган сүйлөбөйт деген. Мусулмандын шааны эмес. Мусулман эч качан жалган сүйлөбөйт. Коркок болуу бул инсандын табияты. Инсан жаралганда кээде коркпой турган болуп жаралат, кээде коркок болуп жаралат. Бирок инсандын, мусулмандын табиятында жалган сүйлөө деген болбойт. Ал качан жалганчы болот? Ал барып чоңоюп чөйрөнү көрүп,
элди көрүп, анан жалганчы болот. Ага чейин ал жалганчы болбойт. Анын турушу, фитраты салимасы, жаралганы туура ислам дининде болгон үчүн ал адам жалган сүйлөбөйт. Ошон үчүн уламалар айтат, мисалы, жаш балага барып бирдекени айтсаң, ошондой айтып барат. Ал алдаганды билбейт, жалган сүйлөй албайт. Мисалы, атасы бирөө чыкылдатып келсе, айтып кой, үйдө эч ким жок десе, чыгып алып айтат. Атам айтты, үйдө эч ким жок деп айтты деп. Себеби анын табиятында жалган сүйлөө деген жок. Ошон үчүн пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям мусулман жалган сүйлөбөйт деген. Мусулман коркок болушу мүмкүн, башка болушу мүмкүн, бирок мусулман адам баласы жалган сүйлөбөйт. Ислам динибизде жалган сүйлөө, жалганга күбөлүк өтүүдү чоң күнөө деген. Аябай чоң күнөө. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям ала ухбирукум би акбарил кабаир. Силерге эң чоң күнөөнү айтайынбы деген. Үчөөнү айткан аширку билла, укукул валидейн. Үчүнчүсү ошол жалган сүйлөө деген. Алла Таалага шерик кылуу, жана ата-энесин ак кылып жиберген бала, жана үчүнчүсү эмне деген? Жалган сүйлөө. Жалган сүйлөгөн адам дагы чоң күнөөлөргө кирет. Бул жалган сүйлөө чоң күнөө болуп эсептелет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям тыйган. Ошон үчүн Алла Тааланын досторунун сыпатын айтып атканда, "Валлазина ла яшхадуна зур." Алар жалган сүйлөбөйт. Же болбосо жалгандан күбөлүккө өтпөйт деди. Бүгүн мына жалган ушундай болуп калды. Туура айтсаң, жашоо жок. Ушундай сезилип калды. Базарда болобу, мамлекеттин ишканасында болобу, жекече жашоодо болобу, каерде болбосун, адамдар бир гана жалган менен жашап калды. Иязу билла, бул бардыгы биздин өзүбүздүн жашоодо өзүбүз жаман кылганыбыз кесепети. Негизи мусулман жалган сүйлөбөш керек, так сүйлөш керек, туура сүйлөш керек. Сөздү айлантырып сүйлөгөнгө да болбойт. Туура сөзү ачыгын айтып сүйлөш керек. Ошон үчүн Аллахтын достору ла яшхадуна зур, алар жалгандан күбөлүккө өтпөйт деди. Демек жалгандан күбөлүккө өтүү казынын астында, соттун астында бул чоң күнөө. Жалган сүйлөгөн өзүнчө бир күнөө, жалган күбөлүккө өткөн дагы бир чоң күнөө. Валлазина ла яшхадуна зур деген балдар бир манасы ошол жалгандан күбөлүккө өтүү. Экинчи манасы шахида яшхаду дегени hazır болуу. Hazır болуу деген сөз ошол жерге келүү, ошол жерде болуп калуу. Бул манасы да бар. Араб тилинде айтат, шахидту салатал фажр дейт. Шахидту салатал фажр дегени фажр намазыга катышканмын деген сөз. Фажр намазында, эртең мененки намазда бар элем деген сөз. Ошон үчүн экинчи манасын айтсак, валлазина ла яшхадуна зур дегени алар жалган болгон жерлерге, жалган жерлерге барышпайт. Эми жалгандан күбөлүк өтө турган жерлерге, жалган сөздөргө барбайт деген маани чыгат. Бул манасы дагы туура. Демек адам баласы жалган сүйлөбөш керек, жалган күбөлүк өтпөш керек. Ошондой эле жалган сүйлөнүп турган жерлерге барбаш керек. Ла яшхадуна зур, алар жалгандан күбөлүк өтө турган, жалган сүйлөй турган жерлерге барбасын деген дагы мааниси бар. Демек Аллахтын достору жалган сүйлөбөйт, жалгандан күбөлүк өтпөйт, жана жалган боло турган жерлерге такыр кадам коюп басып барбайт. Жалганды ал жерден алыс болуш керек. Ва иза марру биллагви марру кирама. Аяттын уландысында ва иза марру биллагу. Алар лагу дегени пайдасыз. Пайдасыз жерге бара турган болсо, марру кирама, ал жерде акырын кадыр баркы менен, сый менен өтүп кетет деген сөз. Ва иза марру биллагу, лагу деп дүнүйө ахиретте пайдасы жок нерсени айтат. Кээ бир иштер болот, анын пайдасы дүйнөдө да бербейт, ахиретте да жок. Мына ушул нерсени лагу да айтылат. Кээ бир иштер болот, дүйнөдө пайда берет сага, бирок ахиретте пайда бербейт. Ал дагы лагу. Мусулман баласы ар дайым эмне кылат? Ахиретке пайдалуу болгон гана иштерди кылат. Ахиретке пайдасы жок нерседен мусулман баласы алыс болот. Ошон үчүн Кур'ан-ы Керимде Аллах субханаху ва таала Муъминун сүрөсүндө айтат: "Ва хум анил лагви му'ризун." Ва хум анил лагви му'ризун дегени алар ошол пайдасыз жерлерден, пайдасыз нерселерден алыс болот деген сөз. Демек мусулмандын экинчи сыфаты, жакшы сыфаттарынын бирөөсү эмне экен? Алар пайдасыз нерселерден алыс болот. Кээ бир нерселер болот, алардан ахиретте да пайда жок, дүйнөдө да пайда жок. Мисалы, кээ бир илимдер бар, дүйнөдө да пайдасы бербейт, ахиретте да бербейт. Мешитке келип алдың, мешитке келип алып отурасың, эсептеп, канча сум бар экен, канча чырак бар экен деп. Бунун сага эч бир пайдасы жок. Бул дүйнөдө да пайдасы жок, ахиретте да пайдасы жок. Ошон үчүн Аллахтын достору, алар пайдалуу иш менен алек болот.
ар дайым иш кылганда же дүнүйөмө пайда болсун, же ахиретиме пайда болсун деген иш менен алек болот. Өзү менен өзү эле бепайда иштер менен алек болуп калбайт. Валлазина иза марру ва иза марру биллағви марру кирама дегени, алар ошондой пайдасыз иштер болуп калса, ал жерден акырын сый урматы менен өтүп кетип калат деген сөз. Бул эми сахабалардын доорунда айтылган. Ошол доордо Абдуллах ибн Масуд разыяллаху анху бир күн бараса, еврейлердин же мушриктердин той болуп аткан экен. Баягындай тур эмес тарикада той болуп аткан экен. Анан аларга барбастан акырын өтүп кетет. Өтүп кеткенден кийин пайгамбарыбызга ушул кабар жеткенде асбаха ва амса Абдулла кариман деген. Асбаха ва амса Абдулла кариман. Абдулла ибн Масуд разыяллаху айтып атат, бул карим болду деген. Анан ушул аятта пайгамбарыбыз айткан ва иза марру биллагви марру кирама. Алар не кылат? Пайдасыз нерселер алдына келгенде ичине кирип кетпестен акырын өзүнүн сыйы менен кетип калат деген аятты пайгамбарыбыз айткан. Ошондуктан адам баласы, жакшы адамдардын сыпаты, алар пайдасы жок жерге барса, туура эмес жерге барып калса, аларга барып киришип кетпейт. Алар менен урушуп кетпейт, айтышып кетпейт. Акырын башка жолду кармап өтүп кетет. Эгер өтүп кетиш керек болсо, акырын жанынан өтүп кетет, ага киришпейт. Ошон үчүн даваттын усулубу бар. Даватта бир эреже бар балдар. Эгерде барсаң, сен дават кылсаң, кайра өзүңдү акарат кылса, кайра өзүңдү сөксө, сени жамандаса, анда дават кылыш важып эмес. Андай учурда сен акырын кетип калышың керек. Ичиңден жаман көрөсүн, Алла хидаят берсин дейсин, акырын кетип каласың. Үстүнө барып мусаллат болуп, үстүнө барып алып, аны менен айтышканга, урушканга акың жок. Кур'ан-ы Керимде дагы Аллах субханаху ва таала өзүнүн досторунун сыпаттарын айтып атат. Ва иза марру биллагви марру кирама. Алар пайдасыз, эч бир пайдасы жок күнөө болгон жерлерге келгенде, алар менен барып айтышпай, аларга кошулбастан акырын өзүнүн сыйы менен, кадыр баркы менен өтүп кетет деди. Демек Аллахтын достору жалгандан күбөлүккө түшпөйт, жалган сүйлөбөйт, жалган болгон жерлерге барбайт, жана алардын астына кокусу барып калса, марру кирама. Марру кирама. Акырын не кылат экен? Жакшы жолун тандап өтүп кетип калат дейт. Лау негизи балдар пайдасыз нерсени айтылат. Ошон үчүн мусулман адамдын сыпаты ар дайым бул дүйнөгө же ахиретке пайдалуу гана иш кылыш керек. Пайдасыз бепайда иштен алыс болуш керек. Өзгөчө бүгүнкү заманада биздин жашап аткан турмушубузда эң жаман нерсе бул интернет. Интернет ушундай басты баарыбызды. Алла таала өзү сактасын, Алла өзү чыгарсын. Жаш, кары, аял, эркек бүт бардыгын камтып алды. Бүт бардыгы ушуга байланып калды. 5 саат, 10 саат, 15 саат көргөн адамдар бар. Биринин артынан бирини көргөн, биринин артынан бирини ойногон оюндар ойноп, ошо менен убактын өткөзгөн инсандар бар. Бул дүйнөсүнө да пайда бербейт, ахиретине да пайда бербейт. Бул эң чоң, эң жаман ору. Ошондуктан Аллахтын достору Алла берген убакытты кадырлайт. Аны үнөмдөп иштетет. Ар бир вакыт, ар бир секунд биз үчүн эң кымбат. Мүмкүн акыркы учурдагы акыркы вакыт менен бир жолу Аллага тооба кылып, ла илаха иллаллах жакшы ихлас менен айтып, бейишке кирип калыш мүмкүнчүлүгүбүз бар. Ошон үчүн мусулман баласы пайдасыз нерсе менен алек болбош керек. Пайдасыз оюн, пайдасыз интернет, пайдасыз нерселер менен алек болбостон дүйнөгө жашоого, же ахиретке пайдалуу болгон иш менен алек болуш керек. Биздин устаз муфти Мухаммед Такил Усмани хафизахуллах, шейхул ислам хафизахуллах устазыбыз айтат. Атасынын окуясын айтат. Атасы муфти Мухаммед Шафи сааб рахматуллаху алейх. Муфти Мухаммед Шафи сааб рахматуллаху алейх өтө чоң ханафи дүйнөсүндөгү эң чоң муфти акыркы доордогу. Девантта көп жыл муфти болду. Кийин Карачиге келип муфтиликти улантты. Ал кишинин жазган фатвалары 100 томдон ашып кетет. Жазган фатвалары, бирок том кылып чыгарганда, аны чыгарган пайдасы жок болгон үчүн чыгарылбайт. Ушунчалык көп өмүрүнү фатвага арнаган дүйнөдөгү эң белгилүү алымдардын, муфтилердин бирөөсү муфти Шафи сааб рахматуллаху алейх. Ошол киши бир күн шейхи Маулана Хакимул Уммат Мужаддидul Миллат Ашраф Али Танави рахматуллаху алейхге барып айтат экен. Хакимул Уммат Маулана Ашраф Али Танави рахматуллаху алейх бул өтө чоң алым, өтө чоң мужаддид, акыркы 21-чи кылымдын, 20-чы кылымдын ошол мужаддид, ошол киши болуп эсептелет. Ошондой эле өтө чоң хаким болгон, данышман адам болгон. Барып айткан экен: "Хазрат, мен кечке иш менен алек боломун.
күндүзү балдарды окутамын, пешинден кийин фатва жазамын, асыр менен шамдын ортосунда бир аз соода кыламын. Дүкөнгө барып, китеп сатып соода кылам, ошо менен балдарымды багамын. Мен башкаларга окшоп, сиз алдыңызга келип алып, көп зикирлерди, көп ибадаттарды кыла албаймын. Мага бир кыскараак нуска бериңиз. Ошо нускага амал кылайын, анан кийин мен ошол өзүмдү ислах кылайын деп суранат экен. Суранганда шайх айтат: муфти Шафи, сен эмне ойлойсуңбу, дин бир гана колунан келген күчтүүлөр же вакыты кенен адамдар үчүн деп. Дин бүт бардыгына зарыл. Жумушу барга дагы, жумуш жокко дагы баардыгы кылыш керек. Сага анда мен мындай кылам деп шайх айткан экен: сен лагу, пайдасыз нерседен алыс болгон. Бир эле осуяты, эмне кылгын? Пайдасыз нерседен алыс болгон деген осуят кылды дейт. Ошол осуятка амал кылып, Аллах субханаху ва таала ушундай мага ийгиликтерди берди дейт. Ушу жетишкен ийгиликтери биз окуп аткан тафсир, көбүнчө биз колдонгон мастар бул Мa'рифил Кур'ан. Ошол Мa'рифил Кур'андын мусаннифи муфти Шафи рахматуллахи алейх. Ошону көбүнчө биз колдонобуз. Ошол китептерди канча китеп жазган болсо, фатва окутуу бүт бардыгы шайх айтат, ушу шайхтын бир эле насихаты: вактыңды текке кетирбе, пайдасыз нерсе менен алек болбо деген сөзүнө амал кылып, ушу ийгиликке жетиштим дейт. Ошон үчүн ийгиликке жетемин десек, ийгиликтин негизги нерсеси балдар, негизги руху, сыры бул вакытты үнөмдөш керек. Вакыт текке кетпеш керек. Ар дайым пайдалуу иш менен алек бол, пайдасыз иш менен алек болбо. Ошол муфти саап айтат, муфти Шафи рахматуллахи алейх, мен бирдеке айтам деп балдарына айтат экен, бирок уялам айтканга, бирок айтайын силерге, мен тааратканада отурганда дагы жөн отурбайм дейт экен. Ошол жердеги баягы кумганды жууп, тазалап коем. Ошол вакыттагы бекер өтпөсүн деп ошол иштерди кылам деген экен. Ошон үчүн адам баласы ар дайым бир нерсени максатка койсо, анда ошонун аркасынан аракет кылат, лагу, пайдасыз нерседен алыс болот. Анан максатка жетет. Максатка жетүүдүн бир эле жолу эмне кылыш керек? Ар дайым ошол кылып аткан ишиңди карап, ушул иштен мага дүйнөмө, ахиретиме пайда барбы, жокпу деген суроо бериш керек. Пайда болсо кылыш керек, пайда жок болсо жөн эле вакытты короткон туура эмес нерсе. Аллахтын досторун айтып атат: "Валлазина ла яшхадуна зур", алар жалгандан күбөлүккө түшпөйт. "Ва иза марру биллагу марру кирама", жана алар пайдасыз жерлерге барып калса, күнөө жерлерге барып калса, ал жерде сыйы менен, урматы менен өтүп кетет деген аят. Андан кийинки сыфаты: "Валлазина иза зуккиру би аяти раббихим лам яхирру алейха сумма ва умяна", жана аларга Раббилеринин аяттары эскертилгенде, алар көзүнү жумуп алып, сокур, дүлөй абалында ийилишпейт деген аят. Демек, бул аяттан билинет, Аллах Тааланын досторуна Аллахтын аяттары, Кур'ан-ы Каримдин аяттары, ахиретти, Аллахны эскерткенде, алар кулактарын ачып, көздөрүн ачып, анан кийин ошол амал кылышат, ошол айткан аяттарга амал кылышат деген маана. "Валлазина иза зуккиру би аяти раббихим", аларга Раббилеринин аяты эскерткенде, лам яхирру алейха, алар ийилишпейт, жыгылбайт, алейха, ошол аяттарга, сумма ва умяна дегени укпаган абалында жана көрбөгөн абалында деген сөз. Эми дүлөй, сокур абалында ошол ишти, ошол нерсени ишке ашырбайт деген сөз. Бул аятты уламалар эки кылып тафсирлеген балдар. Биринчи тафсири, мунун маанасы Аллах Тааланын өкүмү келгенде адам баласы ошол өкүмдү ойлонуп, фикирленип анан аткарыш керек. Көзүңдү жумуп алып, кулагыңды жумуп алып аткараткан нерсе эмес. Эптеп эле кылатыган нерсе эмес. Кээ бирлер айтат го, мунуну кыла бер, көзүңдү жумуп алып кыла бер дейт. Билесиңерби? Дин андай эмес. Дин Аллахтын берген нематы, чоң немат. Экинчиси, диндин талабы ошол келген нерселерди, Аллахтын өкүмдөрүнү адам баласы кулагы менен угуп, көзү менен көрүп, анан кийин аткарыш керек. Ошондо ибадаттын лаззаты болот. Ошондо рахаты болот. Ошондо адам баласы Аллах Таалага чыныгы ибадат кылган болуп эсептелет. Анан жөн эле көзүңдү жумуп алып эле кыла берсең, аткара берсең, эмне кылганын билбейсиң, түшүнбөйсүң. Анын пайдасы да аз болот. Ошондуктан Аллахтын досторунун сыфатын айтып атканда Аллах Таала айтат: "Лам яхирру алейха сумма ва умяна", алар дүлөй абалында жана сокур абалында ишке ашырбайт дегени, бул дегени ошону фикир кылышат. Ошону күтүлөйт. Ошол келген аяттарга, өкүмдөргө алар фикри менен,
ою менен, дили менен, ихласы менен аткарат деген сөз. Жөндөн жөн эле көзүн жумуп алып эле, элди урап эле ошо нерсени аткара бербейт, балким өзү ичинен ынанып, ошого сүйүнүп, жана Алла Таалага берилип ибадат кылат деген сөз. Демек, ибадат кылганда Алла Таалага кылган ибадаттарыбыздын бардыгын түшүнүп кылган, билип кылган бул эң абзели, эң жакшысы. Башында билбей эле кыла бересиң. Кыла бер, токтотпа. Бул аста барып, билип, түшүнүп кыла турган болосуң. Акырын сен билесиң, ошо кылып аткан ишиңди Аллах менен кылып атам, Аллах менен ибадат кылып атам, Аллах менен сүйлөшүп атам деген Алла Таала сезимди акырын берет. Бирок бул нерсе башталганда башында кыйын болот. Ошон үчүн уламалар айтат, бир ибадат башталганда рия болот дейт. Ибадат башталганда рия болот. Паланчы намаз окуп калыптыр, түкүнчү мешитке келип калыптыр деген сөздөр болот. Ал бара берет, рия болсо да барат, эл көрсүн деп. Анан барып, ошол нерсе рия ибадатка айланат. Адатка айланат, биринчи адат болуп калат. Мешитке барып келүү, намаз окуу, орозо кармоо бул инсандын адаты болуп калат. Ошону адатты аткарат. Анан барып туруп Аллах субхана таала ихлас насип кылат, анан ибадат болот. Ошон үчүн бул аятта Аллахтын достору көзүнү жумуп алып, кулагын жумуп алып, Аллага ийилбейт дегенден билинди, алар кылып аткан амалдарын түшүнүп кылат. Көзү менен көрүп, угуп, билип кылат деген сөз. Бул биринчи тафсири. Экинчи тафсир, бул дагы көптөгөн муфассириндер айтат, лам яхирру алейха сумма ва умяна деген экинчи тафсири. Муну уламалар айтат, алар кафирларга окшоп жөн жүрө бербейт деген сөз. Кафирлар эмне кылат? Аллахтын аяты түшүп турат, эскертип атат, алар аны укпайт, ага маани бербейт, көңүл да бурбайт. Мусулман дагы ошону жашабайт деген сөз. Аллахтын өкүмү келип атса, бул Аллахтын өкүмү экен, Куранда мындай дептир, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям мындай дептир деп ошого көңүл бурат. Ошого түшүнгөнгө аракет кылат деген экинчи тафсири бар. Бул дагы туура. Демек, адам баласы Аллахтын өкүмдөрүнү түшүнүп аткарганга аракет кылыш керек. Аллахтын өкүмү Кур'ан-ы Каримде келип атса, же пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям хадистерде айтып атса, анда эмне кылыш керек экен? Ошону баягындай укканга аракет кылыш керек. Түшүнгөнгө аракет кылыш керек. Жөн эле кафирлардай болуп эле кулактан өтүп кете бербеш керек. Алар укпай койгон, суммун букмун умюн фахум ла яржиун. Көзү көрбөйт, кулагы укпайт, башка кылбайт. Ошон үчүн алар маани берген эмес. Ошон үчүн хидаятты табам десе, туура жол табам десе, анын жолу адам акыйкат издеш керек. Аны окуш керек, аны көзү менен көрүш керек, кулагы менен угуш керек. Кулагы менен уккан адам, көзү менен көргөн адам, өзү билим менен изилдеген адам иншалла сөзсүз түрдө Аллахны табат. Ал адам чыныгы акыйкат жолду табат. Ошон үчүн Алла Таала айтат, Аллахтын достору жөн эле элди дуурап эле жыгылып тура бербестен, алар өздөрү дагы ой фикирлерин жүргүзүшөт. Аллахтын өкүмү келсе эле аны кулак төшөп угушат. Аны укпай койбойт, аны кулак төшөп угуп, ошону түшүнгөнгө, амал кылганга аракет кылышат дейт. والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. Андан кийинки сифат والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. Жана алар айтышат, биздин Раббибиз биздин аялдарыбызды, урпактарыбызды бизге белек кылып бергин. Qurrata a'yun дегени көзүбүздүн кареги кылып, сүйүнтүрүп белек кылып бергин. وجعلنا للمتقين إماما. Бизди муттаки адамдарга, таквалуу адамдардын имамы кылгын деген сөз. Бул акыркы Аллах Тааланын досторунун сифаттары. Буга чейин 10-11 сифат айтылынды. 12-13 сифаттар. Булар эмне кылышат? Булар өзүн эле ойлобостон бала чакасыны, үй бүлөсүн да ойлойт. Кээ бир адамдар болот, ал өзүнүн гана ойлойт. Өзүнүн жашоосу, өзүнүн ийгилиги ошо менен гана алек болот. Аллахтын достору андай эмес. Алар эмне кылышат? Өзүнүн да ойлойт. Ошол эле учурда өзүнүн жубайларыны, аялдарыны, урпагыны, бала чакасын да ойлойт. Аларды дагы жакшы адам болсун дейт. Аларга да фикир кылат. Мына ушул Аллахтын досторунун сифаттары. والذين يقولون ربنا هب لنا. Алар айтышат, Раббыбыз бизге белек кылып бергин. Мин азважина. Азваж деген балдар бул араб тилинде зауж деген сөз, жуп деген сөз. Жуп дегени так жуп деп коет. Ошол эркектин жубу аял, аялдык эркек.
Түшүнүңөрбү? Ошон үчүн бул дуа эркекке да, аялга да кете берет. Түшүнүңөрбү? Эркекке дагы, аялга да айтса боло берет. Роббана хаб лана мин азбажина, Раббибиз биздин аялдарыбызга, эркектер болсо, эркектер болсо, аялдар болсо биздин күйөөлөрүбүзгө, ва зурриятина, биздин урпактарыбызды куррата аюн, биздин көзүбүздүн кареги кылгын деп сурашат. Көзүбүздүн кареги дегени ошол адам баласы сүйүнө турган нерсени айтат. Биз аларды көрүп сүйүнөйлү, кубанайлы, көзүбүз тойсун деген сөз, кубанып. Мына ушуну куррата аюн деген сөз айтылат. Демек, бул аяттан Аллах субханаху ва таала баарыбызга сабак берип атат. Ар бир адам үйлөнгөндөн кийин, эркекпи, аялбы, ким болсун, бала чакалуу болгондон кийин сөзсүз түрдө ушул дуаны окуш керек. Алла, мага жакшы аял насип кылгын, менин балдары чакам жакшы болсун, алар менин көзүмдүн кареги болсун, аларды көрүп мен курсан болоюн деген дуаны ар дайым айтып жүрүш керек. Ушул дуаны Аллах субханаху ва таала өзүнүн досторуна үйрөтүп атат. Демек, адам баласы өзүн эле ойлобостон, үй бүлөсүнү, бала чакасын дагы фикир кылыш керек. Аларды дагы туура жолго, динге алып келгенге себепчи болуш керек. Мына ошон үчүн Аллах субханаху ва таала валлазина якулуна раббана хаб лана мин азважина ва зурриятина куррата аюн ва жаална лил муттакина имама. Бул адам баласы качан курсан болот? Аялыны, баласын көргөндө, ал итаатта болсо, Алланын амыры менен жашаса. Дүйнөдөгү эң чоң неамат Алланы таанып, Аллага кулчулук менен жашаган нерсе. Ошол эң чоң неамат. Ошол эң чоң неамат кимге берилген болсо, анын көзүнүн кареги нур болот, алхамдулилла. Карадың, аялың итаат кылат, Аллага итаат кылат, сага итаат кылат, 5 вакыт намазын окуйт, балдарың диндар, көчүрөт деген неаматтар. Ошон үчүн Аллахтын достору, я Алла, менин бала чакам бардыгы диндар болсун, имандуу болсун, сени тааныган адамдар болсун, аларды көргөндө мен курсан болоюн деген сөз. Үй бүлөңдүн, аялыңдын, бала чакаңдын ден соолугу, жүрүм туруму, ахлагы, булар дагы чоң неамат. Буларды көрүп курсан болосуң. Бирок мындан дагы жогору турган нерсе бар, ал Аллага болгон итаат. Алланын кулчулугу менен алек болгон. Мына ушул эң чоң неамат. Аллахтын достору, я Алла, биздин бала чакабызды жана кимди? Үй бүлөбүздү, аялдарыбызды бардыгын өзүңдүн кулу кылгын. Өзүңдүн кулуң болсун, сага сыйынсын деген дуа менен алек болот деп атат. Түшүнүңөрбү? Демек, өзүбүзгө да гана дуа кылбастан, үй бүлөбүзгө, бала чакабызга, аялдарыбызга дагы ар дайым дуа кылганга милдеттүүбүз. Ар дайым дуа кылыш керек. Бүгүнкү күндө ата-энелер көпчүлүк келип шикаят кылат. Балам жакшы эмес, балам айтканымды кылбайт, укпайт, баласынан безар болгон. Анан медресеге алып келет, башка жака апарат, молдого апарат, дем салдырат. Баарын кылат, докторго апарат, кылбаган эле нерсеси дуа кылбайт. Дуа кылбайт. Ошон үчүн биз бала чакабыз жакшы болсун, жакшы адам болсун, адеп акылактуу болсун, имандуу болсун десек, анда биз дуаны үзбөшүбүз керек. Ата-эне жакшы дуа кылса, жакшы тилек кылса, Аллах субханаху ва таала жакшы урпактарды, жакшы балдарды берет. Ошондуктан эң негизги нерсе бул иман туугандар. Эгер бирөөгө Алла таала бала чака берсе, бала чакасы акылдуу, эстүү, билимдүү, адеп аклагы да жакшы, бирок Аллага кулчулук кылбаса, ал жакшы нерсе эмес. Жакшы нерсе эмес. Себеби негизги неамат жок анда. Негизги неамат да болсо, бул нурун ала нур, куррата аюн ошондо болот. Ошон үчүн биз бала чакабызды, үй бүлөбүздү дин менен жашап атканын көрүп сүйүнсөк, ошол биз үчүн неамат. Баары болсо, жашоодо баары бар, кемчилдиги жок. Жашоосун Алла бүт баарын оңдо бергенси, бирок иманы жок, алязбилла. Намазы жок, бейнамаз. Башка бир сыфат начар, анда бүт бардыгы не болот, бекер болуп калат. Ошондуктан жакшы ата-эне болом, жакшы үй бүлө болом десе, эң негизги нерсе исламда бул имандуу болуш керек. Имандуу, 5 вакыт намаз окуган, Кудайдан корккон, жалган сүйлөбөгөн, туура жүргөн адам болуш керек. Ушуга чакырат Аллахтын достору, ушундай дуа кылышат. Валлазина якулуна раббана хаб лана мин азважина ва зурриятина куррата аюн ва жаална лил муттакина имама. Хадисте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Иза мата инсан инқата амалуху илля мин салас. Садака жария, илмун юнтафау бихи, ау валадун салих яд'у лаху" деген. Адам өлсө, адам баласы амалы токтойт. Кылган амалыңдын баары токтойт. Бирок 3 гана амал токтобойт деген. Бирөө садака жария,
мечит салдың, медресе салдың, суу чыгардың, жол оңдодуң, жакшы иштерди кылдың, жетимкана салдың, докторлорго жардам бердиң, илахирихи. Мына ушунун соогу сага жетип турат. Экинчиси илмун юнтафау бихи. Илим калтырдың, китеп жазып калтырдың, талабаларды калтырдың, элге насихат айттың, эл пайдаланат. Бунун дагы ахиретте сага соогу жетип турат. Үчүнчүсү валадун салих ядуу лаху деген. Салих пенде болсо, жакшы перзент калган болсо артыңдан, ошол балаң сага дуа кылат. 60 жыл, 70 жыл баланы багып, анын акырында сени унутуп калса, ал бала эмес. Ошон үчүн жакшы инсандардын урпагы артта калган жакшы инсандардын белгиси алардын балдары артынан унутпайт. Ар дайым дуа кылат. Анын үчүн ата-эне ошого себепчи болуш керек. Жаштыгынан баланы тарбиялап апарып, диндүү кылып койсо, ошондо эртең барып туруп ал бала сага өзүгө атасына дуа кылат. Бүгүн эмне кылат адамдар? Балдарын чоңойтот, эч кимден кем калбасын дейт, окутат, чокутат, баарын кылат. Бирок баласын диндар кылбайт. Диндар кылбайт, өлүп калса, жаназага таппайт, баласы тура албайт. Куран окутканга жарабайт. Мусулман баласы адамда мындай болуш өтө өкүнүчтүү нерсе, мындай көрүнүш. Мусулман баласы бүт баарын кылсын. Шарият башка окууларга тийип салбайт, баарын окусын, бирок Кудайды таанып жаша дейт. Атаң өлсө, жаназа окуганды бил дейт. Куран окуганды үйргөн дейт. Куран окуу, үйргөнүү, жаназа окуу бул дагы милдет инсандын. Бул дагы фарзы мусулмандын. Ошондуктан кандай иштебесин, кандай жумуш менен алек болбосун, инсан жакшы инсандардын белгилери алар балдарыны Кудайды таанытып коет. Алланы коркутат, Алладан коркутат, ахиретти эскертип даярдайт. Мына ушул балдары эртең алар үчүн пайда берет. Валадун салих ядуу лаху, артынан 5 убак намазда дуа кылат. Ал 5 убак намазда кете берет, канча сооп барат, Аллах таала өзү билет. Демек, алар жөн эле жүрбөстөн өздөрүн да жакшы тарбиялайт, жана урпактарынын, балдарын дагы жакшы адам болсун деп эмне кылат? Аларга дуа кылат. Важаална лил муттакина имама дегени такыбалуу адамдарга биз имам кылгын деген сөз. Такыбалуу адамдарга имам кылгын дегени уламалар айтат. Имам деген эмне? Имам Аллаху акбар деп намаз окуйт балдар. Туурабы? Аллаху акбар деп. Бул деген сөз өзүң такыбалуу болгон. Сен сүйлөбөсөң деле сени көрүп үйдөгүлөрүң такыбалуу болуп өссүн деген сөз. Ошондо сен муттакиндерге имам болосуң. Такыбалуу адамдарга имам болосуң. Кээ бир учурда адам баласы насаат кылат. Насаат кыла берет. Экинчи насааттын түрү болот. Адам ошону амалы менен көрсөтөт. Имам руку сажда кыла берет. Аллаху акбар деп руку кылат, сажда кылат, отурат, турат, салам берет. Башка сүйлөбөйт. Аркадагылар элчи берет өзү эле. Фаиза каббара каббиру ва иза сажада фасджуду фаиза рака фаркау хадисте келет. Элчи берет. Демек, муттаки адамдарга, такыбалуу адамдарга имам болуштун шарт жолу эмне экен? Өзүң имам бол, өзүң такыбалуу бол. Сени көрүп аялың, үй бүлөң, бала чакаң ээрчийт. Ээрчи барып, алар дагы муттаки болот. Алар дагы Алланы корккон, Алланы сүйүктүү адам болот. Анан сен алардын үстүгө эмне болосуң? Имам болуп каласың деген сөз. Негизи уламалар айтат, шариятыбызда мансап талап кылган жакшы нерсе эмес. Мансап талап кылганга болбойт дейт. Бирок бул жерде важаална лил муттакина имама деп мансап талап кылгандат го дегендей бир суроо беришет. Буга муфассириндердин баардыгы көпчүлүгү жооп берет. Бул жерде дүнияви мансап талап кылганга шарият тыюу салат. Ухрави ахирет үчүн чоң даражага жетиш үчүн Алладан сураса, же мансапты талап кылса, бул жайыз дейт. Фастабикул хайратка кирет бул. Жакшылыкта жарышуу деген сөз. Ал эми дүйнөдө бир мансап талап кылуу болбойт. Ахирет үчүн болсо болот. Бул деген сөз, я Алла, мени дагы, менин урпагымды, бала чакамды дагы муттаки, Алладан корккон инсан кылгын деген сөз болот. Түшүнүңөрбү? Ошон үчүн бул уламалар жайыз дейт. Демек, бала чаканын тарбия кылуунун дагы бир жолу бир гана сөз менен айтып коюп, коркутуп коюп, уруп коюп эле эмес, өзүңдүн жүрүм турумуң менен, өзүңдүн адеп ахлагың менен дагы тарбияласаң болот. Эң негизги тарбия ушул болот. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам көп баян кылган эмес пайгамбарыбыз. Пайгамбарыбыздын адеп ахлагы көрүп эле сахабалар иман келтире берген. Ушундай инсан болгон. Ал Кур'ан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам тирүү Кур'ан болгон. Айша энебизден сураганда, пайгамбарыбыздан сураганда ким эле десе, хулукул Кур'ан деген.
Peygamberimizin münözü Kur'an деген. Rasulullah tiri Kur'an болгон, mucize болгон. Ошон үчүн бала чаканы, талабаларды тарбиялаштын дагы бир жолу адам өзү туура болуш керек. Өзү туура багытта, өзү адеп ахлактуу, өзү жакшы болсо, аркасынан өсүп келаткан урпак, талабалары, бала чакасы өзүнөн өзү барып ошондой болот, атасындай болот. Анан атасы важаална лил муттакина имаман деп имам болот ошол бардык жакшы инсандарга. Ибрахим алейхиссалам дагы Кур'ан-ы Керимде айтат: "Важаални лисана сидқин фил ахирин." Дуа кылган. "Важаални лисана сидқин фил ахирин." Ya Allah, мени дагы калган урпактарымда менин зикирим жакшы лакап менен, жакшы аброй менен калсын деп Алладан сураган. Жакшы ат менен, жакшы сөз менен эскерүү бул дагы чоң нерсе. Демек, өзүңдүн урпагыңды тарбиялаганда, жакшы адам болсоң, сени эртең балдарың, неберелериң мисал кылат. Фалан чоң атам мындай болгон, бабам мындай болгон деп мисал кылат. Ошол дагы сени тарбиялаганга, жакшы адам болгонго себепкер болот. Ошон үчүн Кур'ан-ы Керимде "Валлазина якулуна раббана хаблана" деген аят айтып атат. Алар айтышат: "Ey Rabbimiz бизге бергин, бизге тартуулагын белек кылып, биздин үй бүлөбүзгө, бала чакабызга, аялдарыбызды биз көрүп аларды көрүп курсан кылатган кылгын. Аларды көрүп сүйнөйлүк. Важаална лил муттакина имама." Биздин баарыбызды муттаки, Алладан корккон адамдардын имамы кылгын деп дуа кылышат. Демек, булардын дагы бир сыфаты эмне экен? Өзүнүн гана фикир кылбастан, үй бүлөсүнүн, бала чакасын дагы фикир кылат. Себеби мусулмандын милдети ушундай. Кур'ан-ы Керимде Аллах субхана ва таала башка жерде айтат: "Аузу биллахи минеш шейтанир раджим. Я айюхаллазина аману qu anfusakum wa ahlikum nara." Qu anfusakum wa ahlikum nara. Ey мусулмандар, ey иман келтиргендер, өзүңөрдү дагы, үй бүлөңөрдү дагы жаханнамдын отунан сактагыла деген. Ошон үчүн атанын эң негизги түз милдети болот. Үй бүлөсүнү, бала чакасыны, аялдарыны дозоктон сактаганга милдеттүү ата болот. Себеби ата үйдүн кожоюну, үйдүн башчысы болот. Ошондуктан жалпы эле адамзаттын мусулманмын дегендин бардыгынын милдети өзүнүн дагы, үй бүлөсүнүн дагы дозок отунан куткаруу болот. Бул жерде дагы ушул мазмунда айтылып атат. Алар эмне кылышат? Үй бүлөсүнү дагы жакшы болуш үчүн артынан дуа кылат, аракет да кылат, өзүнүн жүрүмү туруму менен ошол эле учурда дуа да кылат деди. Демек, аракет да кылыш керек, артынан балаңа, шакиртиңе, урпагыңа дуа да кылышың шарт. Анан иншалла коом өзгөрөт. Улаика южзаунал гурфата бима сабару ва юлаккауна фиха тахиyyata ва салама. Эми бул ахырда Аллах субхана ва таала ибадур рахман деп, рахмандын пенделери деп айтып келип, ахырында аларга береткан сыйды айтып атат. Аларга кандай сый берилет, кандай сооп берилет, кандай даража берилет. Улаика южзаунал гурфа. Мына ушул азыркы айтылган сыфаты бар адамдарга берилет гурфа. Гурфа деген даража алия, даража рафия деген сөз. Гурфа деп негизи экинчи балахана айтылат. Балахана деп коет. Экинчи этаждагы чоң бир бөлмөнү айтылат. Бул жерде даража рафия деген маанасы. Аларга Алла Таала не берет экен? Южзаунал гурфа. Өтө бийик даражаларды берет. Бима сабару. Алар ошол даражага жетишти сабырдын себеби менен. Сабыр кылышты, сабырдын себеби менен ушундай бийик даражага жетишти. Ва юлаккауна фиха тахиyyata ва салама. Жана алар тосуп алат. Алар тосуп алат. Ал жерде жакшы сөздөр, дуалар жана салам. Фериштелер келип салам айтат. Жакшы сөздөр болот. Түшүнүңөрбү? Саламун алейкум бима сабартум фа ни'ма уқбад-дар. Саламун алейкум бима сабартум. Фериштелер келип айтат. Саламун алейкум. Аллахын саламы болсун, тынчтыгы болсун. Бима сабартум. Сабыр кылганга себептүү. Фа ни'ма уқбад-дар. Кандай жакшы бул бейиш дейт. Демек, алар не кылды? Нафсыны тыйды, бирөөдү коркутгон жок, Аллага сыйынды, жалган сүйлөгөн жок, жалган күбө өткөн жок, адам өлтүргөн жок, зына кылган жок, Аллага эч ким шерик кылган жок, малды исраф кылган жок. Анан пайдасы несеме алек болгон жок. Ушулардын бардыгын контроль кылып, өзүнү нафсыны сабыр кылып, ушул деңгээлге жеткенден кийин деңгээлге Аллах субхана ва таала ушундай пенделерине өзүнүн тарафынан чоң бир сыйлык айтып атат. Южзаунал гурфа. Аларга гурфа бейиштеги эң чоң макамдар беребиз деген. Термизиде келет: инна лил жаннати ми'ат даража. Бейиштин 1000 даражасы бар, 100 даражасы бар. А'лаха фирдаус.
A'laha wa awsatuha firdaus. Алардын эң бийик ортосудагысы фирдаус. Ошон үчүн пайгамбар айткан, эгерде 5 сурай турган болсоңор, Алладан фирдаус сурагыла деген. Фирдаус сурагыла деген. Демек, 5 балдар Алладан башка эч ким билбейт. Эң акыркы берген мусулманга мына ушул биз жашап аткан дүйнөдөн 10 эсе чоң бейиш берилет. 10 эсе чоң бейиш берилет. Эми Аллахтын кас эң жакын бенделерге кандай неаматтар, кандай бейиш берилет, аны биз тасаввур кыла албайбыз. Мала айнун раат вала узунун самиат вала хатара ала калби башар. Аны Аллахтан башка эч ким билбейт. Эч ким көргөн эмес, уккан да эмес, эч ким кыялына да келген эмес. Улаика юззауна ал-гурфа, аларга бийик Аллах Таалам даражаларды берет. Бима сабару, алар ушул жерге жетишти, сабырлары себептүү. Демек, эң акыркы сыпат балдар бул сабыр сыпаты. Эң акыркы сыпат некен? Сабыр сыпаты. Ким канчалык бийик даража жеткен болсо, ал сабырдын негизине жетет. Ушул сыпаттардын бардыгыны негизги астында турган сыпаты балдар бул сабыр. Сабырдын негизинде ошо жетишти. Сабырдуу болбогондо кыла албайт эле. Демек, эң негизги сыпат бул сабыр. Ошон үчүн Аллах Таалам Кур'ан-ы Керимде айтат: "Иннама юаффас сабируна ажрахум бигайри хисаб." Сабырдууларга Аллах Таалам эсеп китепсиз соопту берем деген. Сабырдын сообуну Аллахтан башка эч ким биле албайт. Демек, алар сабыр кылды, сабырдуу болуш керек. Сабырдуу болсоң, Аллах Субханала ва Таала эл ойлобогон, сен көрбөгөн, эч ким билбеген бейиштеги эң улуу, эң жакшы сыйлыктарды берет. Бима сабару ва юлаккауна фиха тахиyyata ва салама. Тахия ва салам. Тахия деген дуа сөз балдар. Кош келдиңиз, машалла деген сөздөр болот го. Бул мусулман баласы бейишке келгенде эмелер күтүп алат, фериштелер. Фериштелер күтүп алып, "Саламун алейкум тибтум фадхулуха халидин. Саламун алейкум бима сабартум фа ни'ма уқбад-дар." Аяттар бүт бары ушуга дарылатылат. Кош келдиңер, мына силерге тынчтык болсун, аманчылык болсун, саламат болсун, сабырдуу болдуңар, ушул жерге келдиңер деп фериштелер күтүп алат. Демек, аларга болгон бул сый урмат. Сый урмат, конок жай өзүнчө сый урмат, жана күтүп алган фериштелердин каалоо тилектери бул да сый урмат. Ошонун негизинде Аллах Таала айтат бул жерде: "Ва юлаккауна фиха тахиyyata ва салама." Алар ал жерде Аллахтын тарафынан, фериштелердин тарафынан тахия, жакшы сөздөрдү, дуаларды жана саламат деген, ассаламу алейкум, тынчтык деген сөздөрдү күтүп алышат дейт. Халидина фиха. Ал жерде алар түбөлүккө калат. Нематтар бардыгы берилди, алынып койсо, ал немат эмес. Качан немат толук болот? Халидина фиха, ал жерде түбөлүккө калса. Сени бирөө алып барды бир жерге, коноктойм деди, 3 күн, 5 күн. Нематтын бүт бардыгы бар. Бирок 3 күндөн кийин кетесиң, 5 күндөн кетесиң, ал немат арзыбайт. Сен кетип каласың да. Түбөлүк бейиштеги немат андай эмес. Бүт бары бар, эң кызыгы ал түбөлүккө калат. Түбөлүккө сени менен аны бирөө тартып албайт, алып койбойт, ал сени менен ар дайым калат. Демек, жакшы амал кылдың, бир аз сабыр кылып койдуң, Аллах Таалам халидина фиха, ал жерге алар бейиште түбөлүккө калат. Хасунат мустақарра ва муқама. Хасунат мустақарра ва муқама дегени алардын турган жери, алардын макамы өтө чырайлуу деген сөз. Алар турган жер, алардын турган орундары, адам суктана турган, адам эсере турган аябай кооз, чырайлуу жер деген. Демек, түбөлүккө калышат, жана ал жерлер некен? Өтө кооз, өтө чырайлуу, андай хасин, андай чырайлуу жерлер жок. Халидина фиха хасунат мустақарра ва муқама. Алар ал бейиште түбөлүккө калышат, жана ал бейиш, ала турган жай, тура турган жай, жана ал макам өтө чырайлуу. Өтө чырайлуу. Андай чырайлуу жер жок. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат, хадисте көрдүм дейт. Дозокту көрдүм дейт. Андай коркунучтуу жер көргөн эмесмин дейт. Бейишти көрдүм дейт. Андай чырайлуу жерди көргөн эмесмин дейт. Ошон үчүн Кур'анда да айтып атат: "Хасунат мустақарра ва муқама." Алардын барган жери өтө чырайлуу. Анын чырайлуулугу, сурулугуну адам баласы азыр айтыш мүмкүн эмес. Алардын турган жери, макамы өтө чырайлуу, өтө кооз жер. Ушул менен Аллах Субханала ва Таала өзүнүн досторуга берилген нематтарды эскертип, акырында бир аят айтат. "Кул ма я'бау бикум рабби лаула дуаукум фaqad каззабтум фасауфа якуну лизам." Бул аят кафирларга түшкөн. Аллах Субханала ва Тааланын адаты, мусулмандар айткан болсо, артынан кафирлар айтат. Бейишти айтса, артынан дозокто айтат.
имандайса аркасынан күфүрдү айтат. Бул жерде дагы ошонун негизинде айтып атат: "Кул ма я'бау бикум рабби". Айткын, ey Мухаммад, кафирларга айткын, алардын Аллага кайрылбаса, эгер алар Аллага кайрылбаса, Алла Таала аларга кам көрбөйт. Ла я'бау бикум, силерге кам көрбөйт, силерди ойлобойт. Раббим лаула дуаукум, силер Аллага кайрылбасаңар деген сөз. Эми Аллага кайрылбасаңар, каалаганда жашай берсеңер, Алла Таала силерге кам көрбөйт дегенден билинет. Адам баласы өзү Аллага кайрылыш керек. Аллага өзү жакындаш керек. Туура жол тандаш керек. Алла Таалам сени өзү эле алып келип туруп мойнуңа салып койбойт. Акылыңа салып эле жетелеп апарып киргизип койбойт бейишке, мешитке. Сен өзүң аракет кылышың керек деген сөз. Кул ма я'бау бикум рабби лаула дуаукум. Айткын, ey Мухаммад, Раббим силерге кам көрбөйт, эгер силер өзүңөр фикир кылбасаңар. Өзүңөр фикир кылбасаңар, өзүңөр ойлонбосоңор, силерге Раббим кам көрбөйт. Факат каззабтум, силер Раббиңердин аятынын баарын жалганга чыгардыңар. Фасауфа якуну лизама, ошон үчүн силерге жакында азап болот. Лизам деген лазым деген сөз. Силерден түгөбөй турган, силерге жабышып турган бала болот, силерге ошо ахирет бала болот деген сөз. Чоң бала, чоң азап болот деген сөз. Демек, бул аяттан Аллах субханала таала кафирларга эскертүү берди, бир тарафы. Экинчи тарафтан балдар бизге да эскертүү берип атат. Демек, ал эскертүү биринчиси, биз өзүбүз ынтылышыбыз керек, аракет кылышыбыз керек. Алла Таалага, динге келгенге өзүбүз аракет кылышыбыз керек. Өзүң аракет кылбасаң болбойт. Сен бир кадам коесуң, калган эки кадамды коюу, аны өстүрүү, аны жакындатуу Аллахтын иши. Сен бир кадам койсоң эле болду, Алла Таалам калганын тартып алып кетет иншалла. Биринчи маселе. Экинчи маселе, бул жерде кул ма я'бау бикум рабби лаула дуаукум дегенден дагы бир маселе билинет. Ал маселе, Аллах Таала биздин ибадатка муктаж эмес. Аллах субханала таала биздин ибадатка муктаж эмес. Ошон үчүн айтып атат: силер эмне кылсаңар кылгыла, мен силерге муктаж эмесмин. Кул айткын, ма я'бау бикум рабби, Раббим силерге кам көрбөйт. Лаула дуаукум, эгер силер ружу кылбасаңар деген сөз. Силер өзүңөр ружу кылбасаңар, силердин ибадат кылбаганыңар, ширкиңер Алла Таалага эч бир зыян бербейт деген сөз. Биринчиси. Экинчиси, мусулмандарга да айтылып атат: силердин кылган ибадатыңар дагы Алла Таалага кереги жок. Силердин ибадатыңар Алла Тааланын даражасын көтөрүп койбойт. Кадыр бакын дагы көтөрүп койбойт. Ал кылган ибадатыңардын жазасын Алла Таала силерге кайтарып берем деген сөз. Мына канча амал кылдың, ошонун баарын жазасын эсе кылып көбөйтүп Алла Таалам бейиште берип атат. Эгер Алла Таалага керек болсо, анда бербей коюш керек эле. Туурабы? Андай кылган жок. Демек, ким канча ибадат кылса, ошого эсе кылып көбөйтүп Аллах субханала таала кайра өзүнө берип атат. Демек, биздин ибадат дагы, биздин кафирлардын күфүрү дагы Алла Тааланын кадырын көтөрүп, же түшүрүп жибербейт. Алла Таалам бенияз зат. Кул хуваллаху ахад, Аллаху самад, лам ялид, ва лам юлад, ва лам якун лаху куфуан ахад. Алла Таалага Алла Таалам эч нерсеге муктаж эмес. Ошон үчүн аятта кул ма я'бау бикум рабби деп кафирларга эскертип, ошол эле учурда бизге дагы Алла Таалам эскертип берип атат. Демек, Алла Таалам биздин ибадатка муктаж эмес. Бул ибадат кылсак, мунун жазасын дагы, соогун дагы, сыйын дагы Алла Таалам өзүгө бизге кайтарып берет. Кафирлардын күфүрүгө, алардын кылган ишиге дагы Алла Таалам аны менен даражасы түшүп кетпейт. Ким кылса өзүнө кылат. Мусулман да кылса өзүнө кылат, кафир да кылса өзүнө кылат деген аят. Демек, кул ма я'бау бикум рабби, айткын, силерге Раббим силердин Аллага кайрылууңар эле болбосо, Алла Таалам силерге эч бир кам көрбөйт. Кайрылсаңар кам көрөт деген сөз. Факат каззабтум, силер Аллахты жалганга чыгардыңар. Фасауфа якуну лизама, эми ошол кылган азабыңарды тартасыңар. Эми кылган күнөөңөрдүн жазасын тартасыңар. Ал азап даими азап. Ал лазым азап. Силерден эч качан, ал азаптан силер эч качан кутулбайсыңар деген сөз. Алхамдулилlah, ушул менен Фуркан сүрөсүнүн аягына чыктык. Аллах субханала таала амал кылганга товфик берсин. Түшүнгөнгө товфик берсин. Кур'ан-ы Каримди окуганда түшүнгөнгө Аллахым баарыбызга товфик берсин. Анан иншалла кийинки сабактан шуарадан баштайбыз. Ага чейинки сабактарды кайталап койгула мейлиби? Субханакаллахумма бихамдик ашхаду ан ла илаха илля анта астагфирука ва атубу илейк. Аллахумма тaqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alayna ya maulana innaka antat tawwabur rahim.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Ya Rabbel Alemin. Ya Allah, senin tavfiqin bilen mına şu Furqan suresini ayağına çıkardık. Allah Teala'm kabul kılgın ya Rabbi. Okugandarda dağın, okugandarda dağın, barını kabul kılgın ya Rabbi. Uşul yerde ibadur Rahman sıfatlarını ayttık. Allah Teala'm şu sıfatların barını bizge bergin ya Rabbi. Uşul ahlak menen, sıfat menen bizi sıfatdagın ya Rabbil Alamin. Ya Allah bizim kemçiliklerimizi, günahlarımızı keçirgin ya Rabbil Alamin. Ya Rabbil Alamin. Kur'an'da aytkanday vellezine yekuluna Rabbana hab lana min azvajina ve zurriyatina qurrata a'yun ve cealna lil muttaqina imama ve cealna lil muttaqina imama ve cealna lil muttaqina imama. Barımızı takvalardan imam kılgın ya Rabbil Alamin. Takvalardan imam kılgın ya Rabbil Alamin. Urpaklarımızı, bala-çakabızı bari saktagın ya Rabbil Alamin. Kalgan Kur'an-ı Kerim'de okuganga, düşüngenge Allah Teala'm tavfik bergin ya Rabbil Alamin. Sallallahu aleyhi ve sellem ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Elhamdülillahi rabbil alamin.